Түркияда каттуу жер титирөөнүн кесепетинен жүздөгөн имараттар урап, адамдар каза болду. Түндө Түркияда 7,4 балдык жер титирөө болуп, анын кесепетинен жүздөгөн имараттар урады. Ошондой эле каза болгон адамдар да бар. Түркиянын жалпыга малымдоо каражаттары жазгандай, Диярбакыр шаарында 8 кабаттуу имарат талкаланды. Малатия провинциясында 130 имарат урап, 3 адамдын сөөгү табылды. 100дөн ашуун киши жаракат алды. Аданада 2 көп кабаттуу үй талкаланды. Шанлыурфа шаарында болсо 16 имарат урап, 12 киши көз жумду. Османия провинциясында 34 имарат талкаланып, 5 киши каза болду. Булак Баракелде. Tamam kemi. 80 bin hareket. Magazin. Kim ayttılar? Tamam. Добровольно выданные денежные средства из этих купюр при свечении ультрафиолетовой лампой высвечивается слово «опузало». Жалабатта 3 миллион сомду пузалады деп кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Шектүү жаран 12 мартка чейин тергөө абагына киргизилген. Опузалап акча талап кылган деген шек менен Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү АРБ кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ал Жалал-Абад шаарында жабырлануучудан 120 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кармалган адам коркутуу жолу менен кала тургунунан 2 миллион 900 000 сом беришин талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголду. Шектүү АРБ аттуу жаран 12 мартка чейин тергөө абагына киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгы уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан жабыркагандар болсо кабарлоого чакырды.